Биз жогоруда айтып өттүк, мына спорт чеберлери Замана студиясына дароо эле келип калды. Анда тааныштырып баштайлы. Мына төр жакта Айбек Бекболиев, машыктыруучу, ошондой эле Калыбек Жолчубеков грек-рим күрөшү боюнча студенттер арасында дүйнө чемпиону болду. Жакында эле куттуктайбыз. Ошондой эле биздин дагы кийинки спорт чебери Эреман Доктурбек уулу эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда коло медалды алып келди. Бул дагы албетте сыймыктануу менен айтабыз. Жана ошондой эле Базарбек Абдраимов. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Биздин студияга кош келиңиздер. Эң биринчи ийгиликтерден баштабайлы бе? 2016-жыл узап баратат. Биз менен кош айтышып, бул жыл баардыгыбыз үчүн жемиштүү жылдардан болду деп ойлоймун. Анткени чоң жемиш бул тирүүлүк. Кудай буйрса ушул жылды дагы кайра көрүүгө Кудайым бизге мүмкүнчүлүк берген албетте рахмат айтабыз. Келиңиздер, ушул барып келген сапарларыңыздар жөнүндө айтып берсеңиздер. Эми ошо бизди чакырганыңызга силерге чоң рахмат. Мен айтып кетерим. Сиз айткандай 2016-жыл бизге ийгиликтүү, спортсмендер үчүн ийгиликтүү жылдардан болду. Күтүлбөгөн моменттер болду. Эмеден жактан да эки жигитибиз отурат. Чоң арена, спорттун чоң аренасында чыгып жүргөн жигиттер. Бир ай мурун Турцияда, Чорум шаарында Калыбек балабыз дүйнө чемпионатын экинчи ирет менен багынтырып атат студенттердин арасынан. Окчу балам Доктурбек уулу Эреман коло медалдын ээси болду студенттердин арасынан. Анан бияктан ошондой эле андан эле гран-при Golden Grand-при турнир болду Азербайжандын Баку шаарында. Мына Калыбек бияктан да медаль алып келди. Жакшы. Азербайжандан бул чемпионат мира, студенттердин арасынан Калыбекке алтын медаль. Кандай жакшы, куттуктайбыз. Ошо анан ошо декабрдын 10-унда чыгып Будапешт шаарында Венгрия мамлекетинде чемпионат мира, дүйнөлүк чемпионатта мына коло медаль. Биз көптөн бери күтүп жүргөн медаль болду. Биз өзүбүздүн эркин күрөш боюнча ошондон жакшы жетиштүү болду. Анткени бул эме дегенде бизде общий спорттук борьбадан акыркы жолу 2010-жыл болгон. Бизде Данияр Көбөнов деген жигитибиз 2010-жыл Москва шаарында коло медаль алып келген. Ошондон бери мына 2006-жылы кайталанып атат. Эркин күрөш боюнча 2007-жылы акыркы жолу Базар Гуруев деген балбан коло медаль алып келген. Бирок ал баягы Россияда башыгып, Россия өлкөсүнө башыгып, баягы Кыргызстанга келип, Кыргызстан күрөш берген жигиттерден болду. Баягы өзүбүздүн кыргыз жигиттеринен дегенде 94-жылы Кенжебек Омуралиев агайыбыз 94-жылы коло медаль алып келген дүйнөлүк чемпионаттан. Ошондон бери 22 жылдан кийин мына Доктурбек уулу Эреман кайталап атат. 22 жылдан. Ошон үчүн биз эмне үчүн дегенде ошол медальды биз абдан күткөнбүз. Мирдин астында агайлар болуп сүйлөшүп отурганда, биздин агайларыбыз айтып атты эле, көптөн бери сусап калдык дегендейчи, медаль качан болот, биздин жигиттер качан медаль берет деп. Ошо күтүлгөн эмелер, медальдарды берди эркин күрөш боюнча. Жакшы, сыймыктануу менен айтылабыз. Мына Калыбектин дагы буга чейинки ийгиликтерине бир топ күбө болуп жүрөбүз. Кыргыздын желегин башка мамлекетте желбиретип, оюн талаасында өзүнүн мыкты экенин, ушундай шамдагай экенин көрсөтүп жүрөт. Бул ийгиликти багындырыш үчүн дагы сизге кандай болду? Күчтүү ватандаштар ким болду? Студенттер арасында 4 схватка күрөшүп, абдан жакшы схваткалар болду. Ал эми кече жакында Азербайжанда Golden Grand-при болуп өттү. Бул Golden Grand-при 4 континенттен 4 мыкты балбандан тандап алат, 4 континенттен.
бул баягы дүйнөнүн мындайча айтканда чемпионат мира сыяктуу өтөт да бул. Акыркы жылдын аягында Golden Grand Prix болуп өтөт. Ошол жерден 3-үчү орунду алдым. Анан за выход финалда ошол япон балбанын утуп койдум. Анан 3-4-тө азер балбанын утуп алдым. Кимиси күчтүүрөөк болду? Албетте япон балбаны күчтүүрөөк болду, бирок өзүмдүн ошибкам менен алдырып койдум. Эми мындан кийин Азияда жана дүйнө биринчилигинде Кудай буйрса алдырбаска, наоборот өзүбүз аракет кылып утушка аракет кылабыз. Элеман кошумчалай келсеңиз. Салмаңыз канча килограммда? 70 килограмм болду. 70 килограмм болду. Чемпионат тууралуу. Будапештте болду 8-ден 12-сине чейин. Ал жерде биринчи беттешимде эле казакстандык балбан менен күрөшүп калдым. Ага утулуп калдым да. Анан ал эгер биздин эреже боюнча мени уткан бала финалга чыгып кетсе, мага мүмкүнчүлүк берет күрөшкөнгө. 3-үчүгө. Андан кийин учредительный схватка деп коет. 2 беттеш өткөрдүм ал жерден. Биринчисин килем ээси менен күрөштүм, венгриялык балбан менен. Ал жер бир аз кыйын болду. Анткени ал өзүнүн үйүндө болду. Судьялар ал балбанга иштеп беришет, тартып бир аз. Ошол ал жерден эми судьялар менен да бир аз күрөшүш керек болду. Абдан жакшы. Жаңы жылдын алдында ушундай ийгиликтер менен бөлүшөттүк. Мыкты. Куттуктайбыз. Сыйлыктар дагы бир жолу кут болсун. Бул жалпы элибиздин, жалпы журтубуздун сыйлыгы эмеспи? Анан жыл сайын ушул машыктыруучуларга дем күч берүү максатында атайын сыйлыктарды уюштуруп келет эмеспи? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Спортчуларга, спорт дүйнөсүндөгү бир жылдын тыянагы чыгаруу максатында 3-чү ирет мен эгерде жаңылышпасам Sport Awards деген жакшы бир самалык иш-чара өткөрүп жатат. Деги эле бул иш-чара ушул биздин спорт чеберлерине кандай дем, кандай күч берет айтып берсеңиз. Туура айттыңыз. Каарыңыздар болсо керек, ушу 3 жылдан бери биздин спортчуларга дем күч берүү максатында аларга аз да болсо көңүл буруп, мындай майрамдык кече уюштуруп берүү максатында ошол иш-чараны өткөрүп келебиз. Быйыл буюрса мына учурда добуш берүү салтанаты жүрүп жатат. Быйыл мына 11 номинация боюнча мыктылар аныкталууда. Ошо жогоруда аты аталып кеткен биздин мыкты балбандарыбыз ошол жеңишке башкы талапкер болуп саналышат. Мына Элеман Догдурбек уулу эркин күрөш боюнча башкы талапкер болуп саналат. Калыбек Жолчубеков грек-рим күрөшү боюнча. Мына ушул эр азаматтарыбыз быйыл кыргыздын намысына бекем жарап, бизди аябай кубантышты. Биз эми жылына бир жолу буларга майрамдык кече уюштуруп, сыйлык тапшырып бере албасак уят деп ойлойм да. Ошого анан ушуларга убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле спорт көрөрмандарын ошо Топ Спорт KG сайтына кирип, мыктыларга добушуңуздар бериңиздер деп чакырып кетет элем. Мисалы үчүн мен Калыбек мырзага добушумду бергим келет. Кантип берсем болот? Кандай номерлерге, эрежелери болсо керек. Бир эле жолу добуш бере аламбы же жаңыңызда отургандагы жигитке беремби? Же менин добушум бир гана спортсменге болобу? Жок, сиздин добушуңуз ар бир номинация боюнча бирден спортчуга бере аласыз. Грек-рим күрөшү боюнча Калыбекке бердиңиз, эркин күрөш боюнча Элеманга берсеңиз болот. Же болбосо башка талапкерге. Сиз Инстаграмда болушуңуз керек. Инстаграмга кирсеңиз болот. Топ Спорт KG деген аккаунт бар. Ошондой эле Фейсбукта, анан Топ Спорт KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Бул учурда машыктыруучуларды дагы эске алган экенсиздер. Машыктыруучулар аларга колдоо жакшы көрсөтүш керек. Ооба, анткени дайым бизде спортчулар жеңет, анан машыктыруучулар мындай бир аз көмүскөдө калып кетишет да. Ар бир спортчунун артында анын атасындай болуп кам көргөн машыктыруучу бар. Ошо быйыл мыкты машыктыруучу номинациясында атын атай кетсем, Нурбек Изабеков деген агайыбыз, Бобек Тотошев деген агайыбыз жана Нурия Султанмуратова деген эркектердин арасында жалгыз айым машыктыруучу. Ошо наамга ат салышып жатат. Ошол. Негизги ушул сиздер кандай белектерди бересиздер? Биз эми эң чоң белегибиз деп ойлойм, бул баягы жылына бир жолу көңүл буруп, аларды чакырып, мындай кече концерт уюштуруп, ошондой эле атайын статуэткалар бар. Жасалган баатыр деп аталат ал статуэтка. Ошол кымбат балуу металлдардан жасалган, ошол статуэтканы тапшырабыз да. Бул наам да, мындайча айтканда. Ошондой эле диплом, сыйлыктарыбыз бар. Кыргыздын ат баштуу кишилери келип куттукташат дегендей. Анан кызыл килем иш-чарасы болот. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол КТРК телеканалына ыраазычылык билдирем. 2 жылдан бери ошол иш-чараны тартып кыргыз элине бүт көргөзүп келет. Буюрса быйыл дагы жаңы ачылган ошо КТРК спорт телеканалы буюрса тартып көргөзөт. Абдан жакшы.
Машыктыруучу катары айта кетсеңиз, биздин балбандар тууралуу дагы мындан ары дагы жакшы машыгып, күнүлүк аренада өзүн дагы мыкты көрсөтүүгө сиздин пикириңиз? Мен ойлойм, бул балдар, өстө жаш балдар, алдыда дагы пландарыбыз көп. Эми буларды 2020 Олимпиадага ошого баратабыз. Ошо Токиодо болот. Эми баягы эмне деп кеткен, баягы айтат го, сен суроо, мамлекет мага эмне кылды, сен андан көрүп сурат, мамлекет үчүн эмне кыл дегенде, баягы биз ошо принцип менен жүрөбүз. Кыргыз эл үчүн, кыргыз жери үчүн биз медальдар бергенге даярбыз. Сиздерге суроо бергим келип жатат, ушу беттешке чыгаардын алдында бир түш көрөсүздөрбү? Болобу ушундай бир сезимдер? Жок, түш көрбөйбүз. Кээде түш көрөсүң, себеби ой жүгүртүп, себеби эртең кандай күн болот, түнү менен кээде баягы уктабаган күн болот да, эртең менен 2 саат уктап кетесиң, ошого уйкуң канып, аябай эметип каласың да, себеби ой менен күрөшөсүң да, адам мененчи. Себеби заранее бизде кечинде таразага түшөбүз, эртесине чейин чыгып калат да, 1 саатта кайра жеребьевка чыгып калат. Ошол жеребьевканы карап, мисалы ким менен чыгам, Билип каласың. Эртесине чейин даярданып, ошо ой жүгүртүп жатасың да. Ошондой ой жүгүртүүлөр, ошондой түштөр көп болсун. Сиздерге ийгилик, сиздерге чоң рахмат демекчибиз. Бар болуңуздар, ар дайым кыргыздын желегин желбиретип, башка мамлекетте ушундай ийгиликтерди багындырып жүрүңүздөр, ыраазычылык билдиребиз.